Анткени Кудай бирөө. Кудай менен адамдардын ортосундагы араачы да бирөө. Ал адам болуп келген Машаяк Ийса. Араачы деген тилмеч же эки тараптын ортосунда сүйлөшүүлөрдү жүргүзүүчү адам. Ыйык жазуу Машаякты Кудайдын сөзү деп жана анын эркин бизге талкуулап, ачып, түшүндүрүп берүүчү катарында сүрөттөйт. Таразанын эки ташынын биринде Кудай өз адилеттүүлүгү менен жайгашты дейли. Экинчи тарабында биз күнөөлүү табиятыбыз менен жайгаштык. Бирок ошол табиятыбыздан бизди актоо үчүн Машаяк дал ошол биз жайгашкан таразанын тарабында биз менен бирге деп эсептесеңиз болот. Күнөөгө көз жумуп коюуну Кудайдан өтүнүү үчүн эмес, бирок күнөөнүн кунун биз үчүн төлөп актоо үчүн биз тарапта.